Assalamu алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр жана угармандар. Насихат радиосунда жагымдуу маанай берүүсү бүгүнкү көрсөтүштүн баштамакчы. Бүгүн бизде конокто өзгөчө меймандардын бири Гүлзат Чыныбек кызы, ырчы, өзгөчө ырлардын дагы соңу батарып келет. Ошол себептен да бүгүн биз студияга чакырдык. Эмне үчүн мындай бир адамдарды тарбиялык, өзгөчө бир мазмундуу ырларды чыгарып келесиз деп ошону билүү үчүн атайын чакырдык десек да болот. Андыктан сурооңуздар болсо 75 96 94 41 телефондор аркылуу, WhatsApp аркылуу сурооңуздарды берсеңиздер жооп алабыздар. Буюрса кош келипсиз. Чоң рахмат, кушак кылсын, саламатсыздарбы? Маанайыңыз кандай? Маанай сонун буюрса, жакшы. Жакшы келип алдыңызбы? Ырларыңыздын ичинен азыркы эң акыркы ырыңыз чыкты. Азыркы учурда популярдуу болуп баштады окшойт. Шүгүрдө дегенчи. Момун мусулман кыйналганда дайыма Аллахка шүгүр келтириш керек деп да. Анан кийин ошол сөздү сиз ыр менен бир жеткиргенге аракет кылыпсыз. Негизи ушул ырдан баштап анан маек өтүп кетсек. Кантип жаралып калган? Чоң рахмат, жакшы болот. Негизи чынында эле баягы биз адам заты пенде болгон үчүн кээде болор болбос эле нерсеге капа болуп, кайгырып, ушинтип өткөнбүз да. Анан бул негизи ырдын идеясы өзөгү жаралганына бир 2-3 жыл мурун жаралган болчу. Аябай бир нерсеге өзүмчө кап болуп, ыйлап, анан түнү уйкум качып, таңкы саат 4-төрдөн анан кийин телефон чукулап жата беребиз го. Телефон карап жатсам, ушу телефондон бир чет эл өлкөлүк бир ырчайым, алардын тилин түшүнбөйм деле, бирок клибин көрдүм. Ошо клибинде бир кыз менен анан коляскада отурган баланын мамилеси жөнүндө экен да. Мамилесин экөө бий катары беришиптир. Анан берки бала деле ошол менен тең-метең алышпай эле билип атат, кыз деле билип атат да. Мындай алты саны аман деле, мындай экөө тең жашоого мындай позитивдүү көз караш менен карап, мындай мага башкача таасир берди да. Анан деп мындай өзүмө келейин, болор болбоско нерселер ушинтип кайгыра беребиз деп ошондой идея жаралган. Ошондой мотивдеги, ошондой тариздеги мындай шүгүр кылайлы, шүгүр келтирели, ушу бар жашообузга деген ыр жаратсам деп ошол күнү түн эле кичине оон келген, анан кичине сөздөр келген, илхам келет деп коебуз го, ошону жазып койгом. Анан эртеси күнү апама кичине ырдап берсем жакшы экен, чыгарсам болот деп калдым. Анан ошо көбүнчө биз баягы тематикага ылайыктап чыгарабыз го. Мисалы 9-майга жакын жеңиш күнүнө карата 8-март апаларга арналган ырлар. Анан мен муну мындай орозого туштап, ылайыктап жүрүп, улам бүтпөй калат, өтүп кетет. Анан насиби ушул быйылкы орозо экен. Ушул орозо маалына жетишип, клибин да тартып, ырды дагы. Анан сөзүн да оңдоттум, обону да оңдотуп, анан жаздырып алып чыктык да. Өзгөчө ыр болуптур. Анан ошол эпизоддор клипте да камтылган экен да. Ооба. Эпизоддор бир 6-7 эпизод болду окшойт ичиндечи. Майда кыска, бирок ошол эле учурда мындай жашоодо уже адамда канчалык мүмкүнчүлүк болуп, шартың сонун болуп барган сайын биз тескери кетер экенбиз да. Тилекке каршычы. Табиятыбыз ушундайбы? Баягы эч нерсе өзүмөн деле ала турган болсом, баягы өзүң тарбиялап турушуң керек го. Баягы эч нерсе шаарга биринчи жолу ырдайм деп келген кезде өзүм үйүм деле жок болчу, машинам жок болчу, акчам дагы жок болчу, тааныштарым да жок болчу, мүмкүнчүлүктөрүм да жок болчу. Мен өзүм бар элем, кыялым бар эле, аракетим бар эле да. Анан ошентип ошол кыялдарым жетелеп, жакшы адамдарга жолуктурду, жакшы мүмкүнчүлүктөрдү ачып берди, жакшы ийгиликтерди жаратып берди. Анан азыр болсо ошол кезге караганда мындай аракетим анчалык эмес да. Мындай жакында эле мына бир айга боло элек өзүм кайра колго алып эмне эле болтам деп. Мындан да жакшы иштерди бүтүрсөм болот, жакшы ийгиликтерге жетишсем болот деп уйкучу болуп кеттим. Мурда аз уктайт элем, аябай тытынат элем, жөө барсам жөө барат элем бир жерлерге. Азыр алдымда машинам деле даяр, үй деле бар, мүмкүнчүлүгүм деле бар, бирок бир аз жалкоо болуп кетип, мындай болуш керек эле, мындай болуш керек эле деп кеттим. Анан кой деген кезинде. Ошол кой деген кез кантип келип калат экен? Бир себеп болуп калабы? Негизи себеп деле болот. Андай көп себептер көп эле күн сайын көрөсүң да, анан кийин мен мынтип коем да. Эми бул нерсе туурабы, туура эмес болуп калабы билбейм. Эми көбүнчө угармандар баягы динди ичип жеген, мындай детально өздөштүргөн адамдар болсо балким туура эмес болуп калаттыр. Бирок мен өзүмүн көз карашым, жүрөгүмдө боюнча мен мынтип тамашалап айттык го, мен Кудай менен түз байланышка чыгам деп коем да. Бир нерсе сурасам, эми түз байланыш дегенде сүйлөшүү эмес, эгер чын жүрөгүмөн бир нерсени сурасам, ошону мүмкүн эмес болсо дагы ошону берет да.
мындай алыр деп мындай жол ачып берет, мындай ошол адам ошол нерсе жеткире турган адамга жолуктуруп коет. Анан кийин ошол эле учурда неме болгондо, эгер бир нерсе баягы эми правилалар бар го жашоодо, Кудай мындай кылбагыла, мындай кылгыла дегенчи, ошо кичине эле ошондой күмөн санап, ушуну туура эмес кылып койдум деген нерсе кылсам, ошого моментально ответ алам да. Жооп баягы эми жаза десем тууралабы туура эмес болуп калабы, бирок эсиңе кел, эмне болуп атасың дегендей баягы тик деп коет да. Анан ойду даже кетирип койсом, ошондой учур көп болот да. Мен ошону мындай жакын айланамдагыларга дагы айтам да, ошон үчүн мен моментально эме жолго түшүп турам. Мисалы, былтыры 31 августта Баткенге чоң иш чара болду да. Бишкектен көп ырчы, бир 15 ырчы барды, Оштон барышты. Анан улам эл деген эми стадиондо толуп турат да, баягы элдин деми башка да, баягы неме болуп кетесиң да, от алып ичиңен жалын болуп, азыр чыгып ырдайм, ушул элдер бизди көргөнгө келишти деп ошентип настрой алып турам. Анан уже фольклорныйлар ырдап бүтүштү, ырдап бүтүп анан кийин эми кеч кирип, анан прожекторлор жанып, баягы ажары ачылат го, сахнанын эме светтер берилип, ошондой момент немеси кайфы башка да. Атайын ошого тушташыптыр да, 9дарга жолуксак кандай жакшы менен. Ошо губернаторлор уюштурушкан экен, обла администрация. Анан ошолордун идеясы болгон экен да, эми ошолор ошентип тандаса деп, өзүнчө баягы эркейсиң го, ошентип турам. Анан бир маалда менин номерим жакындап, азыр 2 номерден сенсиң дегенде эшитип атат, эми тып деп жамгыр жая баштады да. Мындай тамчылап кетет го, жамгыр жаат го. Анан ошо биринчи жолу тамчылаганда жамгыр деп ойлогондо мага биринчи мындай ой келип кетти, баягы как будто элден күч алып, мындай мен Кудай менен эсептешпей койгондой болуп, азыр керек болсо таш жаса да ырдайм деген эме келип кетти да. Ушунча эл күтүп атса, жамгыр эмес таш жаса да ырдайм деген ой келип кетти. Ушундай понятие бар го өзү, жамгыр эмес таш жаса да дегенчи. Анан кийин деп сразу эле сезип калдым, бирок ой кетип калган болчу да. Сезип калдым. Ошондой моменттерде бир нерсе болуп кетет да, мен билем да. Ошентип эле оюм жыйынтыктай электе эле мен очередим келди. Анан кийин мен чыкканда өлө жамгыр төгүп баштады. Прическа жасагам, башында эми болбой эле ырдап атам. Анан чачтарың арасына кирип суу боло баштаган сезесиң го. Өлүп кетсин дедим, макияжым акса өлүп кетсин, чачым өлүп кетсин, ырдайм деп эле до конца ырдап атам. Анан бир маалда мөндүр жаап келди. Батыратып. Элдер деле ачык жерде отурат, мен деле ачык жерде ырдап атам. Баягы жамгыр ошо видеодагы бар да, мына прожекторлордон прям мөндүрдүн жаап атканы көрүнүп атат да. Анан баягы сөзүм таш жаса дегенде моментально неме исполняция этип калганын эметип, анан болбой эле ырдап атсам, анан трык деп музыка өчүп калды ырдын жарымына келгенде. Биринчи ырдын жарымына келгем да. Анан кийин кайра башынан коюп коюшту, өчүрүп кое бергиле, мен микрофон менен жөн эле мынтип ырдап коем, музыкасы жок эле десем, микрофон кошо өчүрүп коюшту эле. Анан кийин качтым. Элдер дагы качты, мен дагы. Ошентип менин номериме келгенде концерт бузулуп, общий эл дагы жок, мен дагы жок, эч ким жок. Бардык аппараттарды жаап, караңыз, мындай ойду планировать этсек дагы, кандай план кылсак дагы, кандай усилия жумшасак, канча акча жумшасак дагы, канча эл колдоп атса дагы, эгер Кудай колдобосо, ал мындай бир ырым бүткөнгө чейин эле жок кылып койду. Номерин буйрбаган нерсени жок деп коесузбу? Ошон үчүн ойлордо түзүш керек. Анан жакшы нерсе айтып коймос, тилектерим ишке ашат депчи. Анан Аллах сурагыла дейт, мен берем депчи. Анан кээде бир хадисти угуп калдым, жок хадис эмес, балким жаңылышым мүмкүн. Сурабаган адамдан Аллах таарынат деп койгансыз, андай бизде көп сураш керек экен. Анан сиздин посторуңузду угуп калдым эле. Тилектерим ишке ашып келатат депчи. Анан балким угармандарга дагы ушу бир тилек кылыш керек экенин, максат коюш керек экенин бир өзүңүздүн мисалыңызда бир айтып кетсеңиз. Сөзсүз түрдө бул нерсеге мен 100% кошулам. Өзүмдүн жашым эми мындай ушул жашка чейин келип десем бир аз өөн учурап калышы мүмкүн, бирок азыр деле кыйлага чыгып калдым да, көп жолду бастым дегендей. Бардыгыбыз ийгиликтүү болгубуз келет, бардыгыбыз жакшы жашоодо жашагыбыз келет. Анан ошого аракет кылып атабыз деп ойлойбуз, бирок анын дагы өзүнүн правилалары бар экен да. Менин эң таң калган жерим, мисалы биз кичинекейибизден бери эле мындай кылбаш керек, мындай албаш керек деген нерселерди угуп эле чоңойбуз, бирок угуп берип ушунчалык банальный деп коет го баягы. Жөн эле баягы ден соолук баарынан кымбат деген нерсени угуп берип, эми ден соолук баарынан кымбат экенин баарыбыз эле билебиз да деген мамиле кылып калабыз го. Бирок ооруп калганыңда чындап эле канчалык кымбат экенин билет экенсиң да. Ошол сыяктуу эле ошол сөздөрдүн баардыгынын маанисин ошону эле туура аткарып койсок, баягы ийгиликке жолдор өзү эле ачыла берет деп ойлойм да. Анан кийин мисалы дүйнө жүзүндөгү баягы илимдер бар,
астрономия бар, физика бар, математика, короче, кандай илимдер болсо, ошолордун баардыгынын профессорлору чогулган бир дүйнө жүзүндөгү эң бир күчтүү фильм көргөм да, Секрет дегенчи. Алар негизи биздин динде эмес, бирок алып келгенде алардын дагы баягы изилдөөлөрүнүн натыйжасын алып келгенде эле ошо ишеним бар. ооба, ошо баардыгы эле биригип ошол эле бир точкага бара берет да. Баягы бизде деле кичинекейибизден бери айтып чоңойтушкан го, эч кимди алдабаш керек. Адамды баардыгын, пендени Кудай жараткан, анын эч бир пендени жаман көргөнгө акыбыз жок. Эч бир пенденин акысы жок дейт го. Канчалык ак ниет менен, канчалык жүрөгүң ак болуп, жамандык кылбай жүрсөң, жолуң ачылат деген нерсени эми аны угуп, баардыгы кыргыздардын баары уккан. Мисалы, кичинекей эс тарткандан баштап эле угасың, бирок аны сактагандарыбыз аз болот экен да. Биз өзүбүз деле баягы пенде экенбиз, мындай эмне мамынтет деп капа болуп, ошол капа болгон абида деп коет го, капа болгонубуз, кек сактаганыбыз, ага карата жамандык жасап эмес, ответ эмес, только жаман ойлоп койгонубуз деле бизге келаткан ийгиликтердин жолун буйт экен да. Рызыклар тосот. Бул ошол илим менен дагы доказательствосы бар нерсе экен да. Баягы жок, андай болушу мүмкүн эмес деген мүмкүн эмес экен да өзү. Ошого ошентип ойлойм. Азыр мен дагы ошентип айтып сурап калышат, эмне ийгилигиңиздин сыры эмне? Чынын айтканда мындай, мен мындай эң таланттуу ырчымын деп айта албайм. Себеби Кыргызстанда аябай таланттуулар, чынында аябай көп. Кайсыл инструмент болсо ошондо ойноп оон созгондор бар. Мындай мен өзүмө ылайыктуу, эми Кудай берген бир кандайдыр бир пайыз болушу мүмкүн. Анан көпчүлүгү, мен атамды идеал тутам да, атам ушундай насааттарды көп айтып чоңойгон, ошол кулагыма кирип калган экен да. Ошо адамдардын баардыгын жакшы көрүш керек. Адамдардын баарына сен ичиңен ойлоп койсоң дагы энергетика сөзсүз жетип барат. Ушундай жашоону жакшы көрүш керек, өзүңө ыраазы болуп, шүгүр деп жашаш керек. Күндө эшикке ичип кетип атасыңарбы, ушинтет эле да атам. Кичинекейиздечи. Сабакка кетип атасыңарбы, жумушка кетип атасыңарбы, күндө чыгып жатканда күзгүнүн астына барып туруп, мен дүйнөдөгү эң бактылуу адаммын, мен дүйнөдөгү эң сонун адаммын деп туруп чыксаңар, маанайыңар сонун болуп, элдерге дагы ошондой көрүнөсүңөр, күнүңөр да жакшы өтөт дейт эле да. Ошол нерселер эле, простой эле нерселерди сактап, азыр эми бир четтен болсо дагы эми чоң ийгиликтерди багындырдым деп айтпайм, бирок өзүмдүн алдыма койгон майда кичине шагтардан чогулуп, жакшы ийгиликтер жаралган максаттарды ишке ашырып келатат окшойм. Иншалла. Ушул негизден дагы жолуксак кандай жакшы деген ырыста чыкса керек. Негизи ушулордун кантип жаралганын ушундай билгим келе берет эле да. Бүгүн ушул суроону бербей калсам мен капа болсом керек өзүм. Бул суроого жан дилим менен жооп берем, анткени бул суроонун жообуна апам менен байланыш. Негизи өзү позитивдүү, жашоону жакшы көрүп, ушун жашаганды жакшы көрөм. Капачылык болсо проблема эми ар бирибиздин жашообузда болот. Мен деле жүрөгүмдө мындай чече албай турган маселелер бар да, мындай болгондо жакшы болмок деп. Бирок ошого акцент кылып, мындай болгондо жакшы болмок деп кайгыра бергенден көрө, канткенде ушуну чече алам деп жакшы ойлонгон жакка ыктаганды жактырам да. Анын ырлары да жалаң позитивдүү, кайгылуу эмес ырларды тандайт болчумун. Бул ыр болсо биринчи апам угуп калып, апама жагып калыптыр. Мамарасыл Мавлянов деген агай автор, онун жазган сөзүн Гүлбөбө Байбогоева эжекебиз жазган. Агай ошо үйүндө отуруп эжекенин сөзүнө оон жазып, анан видео тартып YouTubeга жүктөп койгон экен, өзүнүн YouTube'уначы. Ал болсо апамдын WhatsApp'ына барып калыптыр да. Анан апам мага жиберди. Кызым, ушуну угуп көрбөйсүңбү, авторунан сурап көрбөйсүңбү, уруксат сурап алып чыкпайсыңбы, жакшы экен го деди. Анан сөздөрү мага действительно жакты, он деле жакты, бирок баягы аккордеондо ырдалган үчүн, мен аккордеон, фольклорный ырлар эмес, эстрадага ыктайм го көбүнчө. Мага мындай, мен аткара албай кала тургандай, мен жеткире албай кала тургандай болуп сезилди да, мындай мага жарашпай тургандай болупчу менин стилиме. Анан бирок апаңдын көңүлү үчүн макулдап кое бересиң го көп нерсегечи. Атайын тандап жиберип атса деп. Анан апам негизи көп эле жиберет. Мына ыр кандай экен, мына ырга окшош ыр жаздырышың керек экен деп жиберип турат да. Анан макул деп койдум. Анан ошон үчүн унутуп калыптым макул деген боюнча. Анан апам дагы чалды бир күнү, жазды. Эмне болду, авторун таптыңбы, сурадыңбы деп. Анан ушу апама макул деп койдум эле. Анан жок экен деп алдагандан көрө бир аракет кылып көрө берейин. Анан кийин тапсам табылып калам, таппасам таппай койдум деп коем деген, актанып коем деген ой келди. Анан кийин группага жаздым, ырчылардын группасына. Мамарасыл Мавлянов деген агайдын номери барбы десем, бирөө дароо эле жиберип калды.
Анан чалдым. Агай саламатсызбы, ушундай ойлоп атам да, эми агай если уруксат бербей койсо уруксат бербей койду деп коем. Таппай калсам таппадым деп коем Сиз депчи. апаңызга жооп кылыш керек болот. Апамдын көңүлү үчүн аракет кылып атам да башындачы. Анан десем агайга чалсам, агай деле дароо эле алып калды. Салондо отуруп эле на ходу эле мындай жөн эле эме кылып көрдү да, официальный аракет эмес да. Анан агай ушундай ырыңыз бар экен, мен ушундай ырчымын, мыналарды ырдайм, тааныйт бекенсиз, тааныбай бекенсиз, ушу ырыңызды апама жактырып калган экен, ошого аткарып эстрадага салып аткарсамбы дедим эле, кандай дейсиз, уруксат бере аласызбы десем, агай деле уруксат берип, мен чыгармачыл кечелерим болгондо келип ырдап турсаң болот деп уруксат берип калды. Анан кийин Ильязга чалдым, Абдыразаков аранжировщик. Ага чалсам ал да бош экен. Ошентип эле жолу ачылып эле өзү эле бүтүп кетти. Аранжировкасы да 2-3 күндө эле бүттү. Барып запись кылдым. Анан ошентип эле мен чынын айтканда баягы ырдаганга даярдандым. Бирок ошо барып запись кылганга чейин мындай баягы сомнение кетпей койду да. Кандай болуп калат экен, мен аткаруум жарашабы экен мага, элдер менден ушундай чыгарма күтөбү экен же күтпөйбү, эми жалалаңба андай шок танцевальный чыгарып жүрсөм күтүшөт бекен деп. Андан кийин барып туруп бирок ырдап атканда сонун сезимдер келди да. Жолугса кандай жакшы, баягы өзүм элестетип ырдадым. Биз бир туугандар ар жылы чогулуп турабыз, баардыгыбыз каякта болсок. Ошолорду элестеттим, классташтарым менен жолуккандарды. Ушинтип апамдар, айштандар менен жолукканда бакашак болуп баягы жыргашат. Клиптегинин баардыгы оюңузга келген экен да. Ошентип элестетип ырдап, анан жакты. Бүткөндөн кийин вообще окончательно жагып калды да. Жибердилер, машина куюп алып кайра куйгам. Апамдарга жибердим, бир туугандарга жибердим, баарына жакты. Анан агайга жибердим. Агай, батаңызды берип алкап коюң, угуп көрүңүз кандай чыктыр десем, агай дагы толкундонуп кетип жагыптыр эле. Эжикеге жиберип коюптур да, Гүлбеби Байболова сөзүн жазган Эжикеге. Анан Эжике болсо сүрөттөрдү коюп туруп монтаждап, мен сүрөтүмө агайдыкын өзүнүкүн коюп туруп, анан эмеси Facebook'уна өзүнүкүнөн жүктөп коюптур. Мен презентация кыла эле келем да. Анан кийин ошол жактан эле алып WhatsApp'тарга ошол видео таркап кеттир да. Америкадагы досум жиберет, Бишкектеги кошуналарым жиберет, классташтарым жиберет, сону чыгыптыр депчи. Анан биринчи жолу мен өзүм презентация кыла электе хит болуп кеткен биринчи жолу болду да. Ошондой анын тарыхы. Өзгөчө. Анан жашы да аябай мындай сөзү дагы маанилүү, ошонун аткаруусу да жеткиликтүү. Анан ошол менен дагы ошол убакта да бир элдерде мындай оор убакыт эмес беле, ошол себептен да тест тараган болсо керек. Анан ырларыңыздын астыңкы эң көп жакшы көрсөткүч көрсөткөн ыр ушул болсо керек. Ооба, дал ошондой болду. Аябай көп жерге чакыруу, как раз ошо карантинден кийинки убакытка болуп, элдер бири-бирин сагынышып, жашоонун маңызына жетип калган моментке туш келип калып, анан кийин эле май келип калып, майда жолугушуулар анан кетти. Эми чалуулар токтобойт, мындай аябай жакшы болду. Анан мен эң мындай таң калган жерим, мен бул ырды мындай жашы токтолуп, жашоонун маңызына жетип, саресет салып калган куракты ахваткат болуш керек. Ошол курактагыларга мисалы эми эмне 15-18 жашыңда токтоло элек болосуң го, 18 жашка чейин токтолбойсуң деле да, мындай шаңыл шөкөт менен всю жизнь жап-жаш боюнча калып кала тургандай жашайбыз го ал моменттечи. Анан кийин мынтип ал жаштан 25тен өтүп, 30дан өтө баштаганда, анан 40-50де вообще эле жашоонун маңызына жетип калат го. Ошентип ойлогон болчумун да, анан ыр чыккандан кийин любой возраст дейт. Особенно баягы кичинекей кыздар эми ошонун эмнесин билет, алар жолуккан кандай жакшынын эмнесин билишет тура. Андай аң сезим менен жетелек. Бирок, значит, ырдын аурасы ушундай экен деп ойлоп калдым да. Азыркыга чейин күндө 1 жылдан ашты чыкканына, бирок күндө отметка деп коебуз го. Инстаграмдан күндө ар немеден жолуккан сайын деп коебузбу? Ар жолугушуулардан отметка келет, видеолор келип турат, ар аймактардан, чет өлкөлөрдөн келет. Чыран пайдаланып, авторлорго терең ыраазычылык билдирем, апама. Себепчи болгон деп коңуз. Апаңыз өзүңүз айтып калбасызбы, тандап жиберип турат депчи. Да кайсыларын тандагандан тандадыңыз эле апаңыздын табитине ылайыкташтырып? Негизи мен башынан эле биринчи ошо апам, атам, бир туугандарым менен кеңешем да. Негизи ырчылыкка аттан атканда дагы ошентип. Ушундай болуп атат, кайда мен ырдап чыкпадым беле. Не кылсам уже ал кезде уже мен кесибим башканы эле тандап, башка эле жумуш кылып жүргөм да. Уже ырчылыктан кичинекей кезимде кыялым болчу, бирок эми чоңойгондо кыялдар ишке ашпай кала берет турбайбы деп уже моюнсунуп калган элем. Ар бир кыздын кыялында эле нерсе болсо керек деп. Кичинекейиңде телевизордон көрүп алып ырчы болгоң, актриса болгоң келе берет го. Ошентип эле калгам, бирок ошондой мүмкүнчүлүк пайда болуп калып, анан ошону апамдардан сурап, андан кийин деле биринчи ыр чыкканда биринчи апама жиберем, бир туугандарыма жиберем,
анан кийин презентация кылам да. Апам тандаган боюнча дагы жакында эми дагы бир экер болот буюрса. Апам табити жакшы экен деп маани берип калдым дебейсизби? Ал тандаган ырларга өзгөчө басым болгон себеби да ошол болсо керек. Ар бир ишти баштаарда бисмилла дейт деп коет эмеспизби? Андан кийин сиз мисалы кайрымдуулук кылып жүрөсүздөр, орозодо ооз ачуу дегендечи ошонун баардык нерсе ушул балалыкка келип токтолот да. Анан канча жашыңыздан бери негизи орозо кармайсыз? Диний майрамдар ушу кичинекей кезиңизде кандай өтчү эле? Азыр кандай? Ушулар тууралуу кичине ой бөлүшсөк. Диний майрамдар биз кичинекей кезибизде эми орозо келгенде эми кичинекей кезибизде апам менен чоң энем кармайчу да орозочу. Анан орозо экенин эле билбейт элем кичинекейимде. Биз орозо кармайбыз деп анан эртең менен турушса кыш болчу да ал кезде. Мен биринчи эс тарта баштаганымда кышка туура келген экен. Анан кандай болду, мен орозонун мындай тоокко окшош бир нерсе экенин деп ойлойт элем да, элестетет элем. Туруп алып баягы кашадан кашага мынтип күйгүмдө бекинип барып мынтип баса калып кармагандарын элестетет элем да. Туруп алып чай ичип аткан бир уктап биз уктаган комнатада ичишет эле да. Баары бир туугандар бир жерде жатат элек. Печкалды үй деп коебуз, от жаккан үйдө. Жылуу деп коебуз. Жылуу. Анан ошо чай ичип аткандарын көрүп, бир сыйра чай ичип алып мындай күчтөнүп алышып анан барып тутушат окшойт орозону деп ойлойт элем. Анан иштен келгенде же энем бир жактан келгенде бизди өбөт эле, анан ошондо өппөй коет эле, жыттап коет эле да. Орозомун депчи. Анан түшүнбөй эле анан кийин эс тарта баштаганда анан кийин түшүнүп баштадым. Анан мен да кармайынчы, мен да баягы как будто бир башкача тамактарды жеп аткан сезилип, же ошолор менен чогуу отуруп тамак ичсең башкачадай болуп сезилип, ошентип келип мен да кармайынчы деп берет элем. Анан канча жашта экеним эсимде жок, ошо кичинекейимде бир 9-10 жаштар болсом керек. Бир 3 күнгө чейин кармап чыдабай анан кийин ачып берип ушундай болгон. Анан мындай такай кармаганыма канча жыл болду эсептебептим чынын айтсам. Бирок акыркы жылдары жылда кармап келесиз. Ооба, жылда эле Кудай кааласа. Орозо өзгөчө ай деп коет го, сезилебизби ошол нерсе? Орозодо мындай тынчтык, покой деп коет го, өзүң менен өзүң болуп, ойлоруң менен болуп, ушундай тынчтык ай экени мындай сезилет. Анан айттык деп коет го. Айттап келели деп анан атам бизди 6 бир тууганбыз да. Бой-боюбузга карап, жаш-жашыбызга карап тизип туруп анан айттык деп акча берет эле. Эң чоңуна 10 сом, анан кийин 5 сом, анан кийин 3 сом, 2 сом, 1 сом, 50 тыйын, 10 тыйындар бар эле ал кезде. Ошону сизге канчанчы тыйып калчу? Мен ошо 50 тыйын, 1 сомго чейин чоңойдум. Анан ушу качан 10 сомго жетет экен дейт элем да. Алар кетсе сизге тиймек да. Ошол эсимде, ошол эмелер эсимде. Балалыктагы сезимдер бул эмоция менен кошулот экен да, анан дайыма бир өзгөчө сезим тартуулагып, ошонусу менен мындай кызыктуу болот экен. Сиз айтып атсаңыз мен да эстеп кеттим кичинекей кезибизде. Апабыз менен ооз ачууга барганга кызыктар болуп эле орозо кармасам керек деп ойлоп коем да. Сиз айтып атпайсызбы, өзгөчө тамак жегеним менен кызык болсо керек деп. Мен да 6-класста кармайт элем, анан ошо чоң апам менен ичип, ооз ачууга үйлөрдү кыдыратып чакырышат эле, анан ошонусу кызык көрүп анан аябай кармачумун да, анан эстеп кеттим да. Балалык сезим ушунусу менен өзгөчө кызык да. Анан тоолорго барып бир кыйкырып бурдап калгам деп калат элеңиз да. Ошол кезде бир айтып кетсеңиз. Ооба, ал негизи ошо кыялыңы кичинекейиңен баштап эле болот экен да. Эмнени элестетсең, мен ошо кичинекейимде ошентип элестетет элем. Мен 2 эжем бар да, менден улуу. Анан 2 сиңдим бар, 1 агам бар. Анан 2 эжем үйдүн иштери ошолордун кирпир жууп, идиш тамактарды ошол кылат эле, меники сыртта болуп калат эле да. Жалгыз уул болгон үчүн мал карашып, огородду сугарып, огород казып, таладагы огородду карап, ушундай иштер болчу да. Анан мен көбүнчө уй кайтарат элем. Уй кайтарганда мындай эркиндикке чыккандай болуп, тоолор ушундай жаратылыштын коюнунда жүргөн жагат эле. Нан менен алманы алып алат элем да. Китеп алып, ет анан кийин элдерди элестетип, ошол жерде көрүүчүлөрдү элестетип, кыйкырып, ырдап. Анан уйду анча-мынча кошуналарыбыз да азыр айтып күлүп калат. Уйду айдап келатканда дагы ырдап ошол ритм менен уруп коет экен, чубукту карап алыпчы. Айландырып карап уруп коюп ушинтип айдайт элең деп күлүшөт да азыр. Анан баары визуал да. Ошонун баардыгы көрсө ошо илимге таяна турган болсок, подсознаниябызга орнотуп аткан, жакындатып аткан кези болот экен. Анан динге таяна турган болсок, ал жакта деле мындай Кудайдан сурап аткан. Бечара пендем аябай каалап атат, ушун чоңойбол анан кийин эс алып берем дегендей болуп мага ушинтип сезилет да. Ошол баары ишке ашып келе жатат да. Буюрса койгон максаттарыбыз, тилектерибиз ишке аша берсин. Ооба. Туп-туура баягы сурасаң берем деген да
туура экен. Чоң эле сурай бер дейт экен го. Бир айтмакчы эдинсе кетпейт, андыктан сурай беришибиз керек. Иншалла баардыгы Аллахтын колунда. Пенденин оозунда, Аллахтын кулагында деп койбойбуз. Андыктан жакшы тилектерибизди ишке ашырып жүрө берели. Анан ырларыңыздан мазмунуна токтолсок, ошо ыр тандоодо ким сизге көбүрөөк жардам берет? Эмнесине көбүнчө басым кыласыз? Ыр тандоодо ар кандай ситуация болуп калат да. Кээде баягы жогоруда айткандай ушундай кимдир бирөө кандайдыр бир ситуация себепчи болуп калат. Мисалы шүгүрдө да ошо ситуация себепчи болуп калган. А же болбосо кандай жакшыга апам себепчи болуп калган. Кайданы алып чыкканда болсо ал ошол учур себепчи болуп калган да, мындай каалоом себепчи болуп калган. Бир көрөйүнчү деп апамдар макул деп. Анан тандаганда мен ошо сөзүнө деле, обонуна деле, анан аурасына көп маани берем да. Баягы кандай мага маанай тартылып атат ошол ырды мен биринчи укканда, же мен элестеткенде кандай ырды каалап атам деп ушинтип укканда ошодон мындай сезимиме, интуицияма салып тандайм да көбүнчөчү. Ушчу мындай болуп атат, нормально болот. Мага жагып атат мындай менин угармандарыма, мени угуп жүргөндөргө да жагып калышы мүмкүн деген. Жакты мындай жүрөктөн чыккан сезимдер, жүрөктөн чыккандар жүрөккө жетет деп коет эмеспи? Ошол нерсени сиз өзүңүз ырларыңыздын мисалында келтирет экенсиз да. Ооба. Анан айтып калбадыңызбы, ойлорумдун баардыгын ошо клипке тарткан себеп да ошондон экен да. Сиз клипти өзүңүздүн идеяңыз менен тартып эткенсиз деген да суроо. Ооба, мен Эрнис дагы күлүп калат. Бул Гүлназ клипке аябай серьезный отношение кылат деп мен полный жазып алам. Мындай сценарий, мындай болгондо мындай болсо, мындай башка клиптерден көрсөм, мына клиптин мынчанчы секундасына мындай нерсе көрдүм эле деп ошону да жазып примерно кандай Эрниске жеңил экен да. Эрнис ошентип күлүп калат. Анан ошентип элестетти, анан кийин барам да, мен айтайын деп атып унутуп калдым. Бир ага да токтолобуз деп койбоймунбу? Кайрымдуулуктар да көп да чыгып каласыз да. Мындай өзүңүзгө ушул кайрымдуулук кылганда адамда мындай башкача сезим пайда болот да. Ошол нерсе менен бөлүшө кетсеңиз. Баягы кайрымдуулук кылыш үчүн сөзсүз бай болушуң керек эмес деген сөзгө ынанып калдым да. Ооба. Себеби мурда эми мисалы алдыңан чыгып калса, мен издеп барып эмес, алдыман чыгып калса, же акча которуп коюп, же жардам берип коюп ушинтет болчумун да. Анан карантин маалында баардык ишибизди токтотту Кудай. Анан ошондо эми Инстаграм эле бар. Колуман келгеничи, башка эч нерсе келбейт. Же бир неметаль лечиться кыла албайм, лечение кыла албайм, же бир башкача жардам бере албайм. Анан анда деле ошо Кудай өзү эле берип койт экен себептердичи. Каалоо. Бирөө мага бирөө каалоом бар, бирок кантип кылыш керекти билбейт элем да андайчы. Анан колуман келишинче бир семьяларга өзүмдүн алым жетишинче кылып койдум. Анан кийин болду да. Анан бир күнү Инстаграмдан бирөө жазып калыптыр. Эже, мага ушундай Бишкектин бир четирек жеринде экен. Ушундай жардам керек болуп атат, ушундай иштейт элем. Анан азыр эме токтоп, күйөөм да иштебей калды, өзүм да иштебей, ушунча балабыз бар. Продуктыдан жардам болуп турса жакшы болот эле деп жазып калды. Анан ал кезде сыртка деле чыкпай аттык го. Мен баягы скриншот кылып, экранынан снимок кылып, эмеге сториске чыгарып кое берейинби десем, макул деди. Сториске чыгарып туруп, ошо Арча Бешик беле, ушундай четирек жакта, ошо Арча Бешик тарапта жашаган менин подписчиктерим, менин баардык катталуучуларым ушундай семьяга ушундай жардам керек болуптыр десем, анан бар деп, в общем, байланышып, бирөөлөр жардам берип, анан кийин мен жардам берем дей тургандар дагы, жардам сурагандар дагы көбөйүп кетти да Инстаграмданчы. Чет өлкөлдө жүргөндөр 1000 сом котороюн дедим эле, 5000 котороюн дедим эле дейт да, баягы жардам бергиси келип атат, бирок өздөрү жетпейт. Ана мен деле элге окшоп баягы вирус жугуп катты деп эшикке чыкпай отурган элем. Ана мени Кудай, значит, мындай жөндөн унутпай аткан жок. Значит, мен ушу ишти өзүм алайын дагы. Жок деген ушундай көпүрө болуп турайын деп. Анан жазган улам күндө жазышат баягы директ деп коебуз го, кат жакта. Ошолордон список кылып чыгам. Биринчи Бишкекти жакшы деле билбейт элем, ошондо жакшы билип калдым кичине. Жазып, Арча Бешик дегендерди отдельно сортировкалайм, мына жактарды, Доорлой жакты отдельно сортировкалап список түзөм. Анан акчаларды которушат. Күндө ишке чыккандай, күндө ишке чыгып, ошол кезде машинам деле жок эле. Рахат сезилип аттı. Ооба, машинасы бар тааныштарым отказ кылбай атты да. Келип жардам берип атышты. Анан барып продукт алабыз окшош пакеттерге. Өзүнчө эле иштей болупчу, али эч ким айлык деле төлөбөйт. Бирок жыргалчылыгы баягы барып ырдап акча алгандан дагы жогору да, жан дүйнөңөчү. Кайфы деп коебуз го, рахаты. Анан
ошентип барып Фрунзеге барабыз, Глобуско барабыз. Анан бир баягы өнүп кетти да, карасаңчы. Акча которуп атышат, бияктан семьяларга алып баратабыз. Анан бир семьяга барсам, эгиз кыздар бар экен, коляскасы жок экен да. Анан ушундай баягы бетин тартпай эле эгиздерин тартып, ушундай эгиздер бар экен. Кимде эгиз баласы болсо, анан чоңоюп кетсе, коляскаңыздар болсо, эски болсо деле боло берет деди да. Анан боло берет десем, бирөө оштон салып бериптир, эгиз балдардын кийим кечесин кошуп, аны көрүп ошол семьяга бирөө чалып, тааныбайм, эч кимисин тааныбайм. Жардам берип аткандарды да тааныбайм, жардам сурап аткандарды да тааныбайм да. Анан бирөө болсо, мен телевизор алып берейин дедим эле дейт, баягы жашоо шартын көрүпчү. Анан ошентип ал семьяга алып бардык. Ушундай бүгүн ушундай жакшы күн болду деп тартып чыгарып коем. Анан бирөө эски телевизорун бир семьяга берет, шарттарын тартып коюп аттым го. Бирөө бир семья, мен мына семьяга холодильник алып берейинчи деп мага байланышат. Давайте деп чогуу деп дордой барабыз, холодильникти алып кайра баягы үйгө барабыз. Ушинтип эле өзүнчө эле мындай неметип болуп кетти да, жүрүшүп кетти. Анан да бир байкаганым, эң башында баягы жан дүйнөң менен даяр болуш, психологически да даяр болушуң керек экен да. Өтө жүрөгүңө жакын албаш керек экен. Анан мен ойлогом дейм, азыркы заманда илгери угат элем, ачарчылык болуп, кыйналып, баласыларын бага албай дегенчи. Азыркы заманда уже кыйналып жашагандар жоктой эле болуп сезилет эле да магачы. Көзүң менен көрбөсөң билбейт экенсиң да. Анча-мынча болушу мүмкүн депчи. Анан ошо жардам сурагандарга барсаң, эми узун эле бир үйдү узун кылып атайын ошентип салып да коюшуптур да. Чет жакта көп экен мына Бишкекте деле. Бир комната, кичинекей, ушудан деле кичинекейирээк комнаталар да, мына отурган жерибизден. Ошол жерде 5 бала, 6 бала, 7 баласы менен семьялар жашап, эч нерсеси жок, холодильник жок, телевизор жок, абсолютно эч нерсе жок. Мындай жерде кичине продукты турат, төшөктөрү бар, кийимдери бар, илип койгон. Шарт жок да. Анан баягыларды көрүп, анын апасы бир үй бүлө барсам, апасы ооруп атат. Жүдөлүп атат да. Анан балдары деле баягы 5 нерсени билбей эле мынтип чоңоюп жүрүшөт. Ач калып, ток калса ток калып, баягыларды көрүп, улам ушундай семьяларга барган сайын жүрөгүм ооруйт да. Жаман болуп келем. Анан келгенден кийин баягы чай ичип атып деле ошолор көз алыма келип, баягы бир нерсе жегиң келип кетсе алып жейсиң го, печенье жегиң келип кетсе. Эстеп кетесиң аларды. Мисалы круассанды жакшы көрөм да, ошону алып, аны үйгө келип, сон чисто болот. Үйгө келип, эме салайын, чарчап калат экенсиң кадимкидейчи, адрес издеп жүрүп эле. Эме салайын деп үйгө барып, чай ичип атып деле, ошолордун балдары ушундай жеди экен, жебесе керек а деп баягы мен алар жебей жаш бала болуп, мен чоң болуп алып жеп атканымды өзүм күнөөлүү сезип, жаман кызыктай бир 3 күндө эме болуп калдым да. Бук болуп толуп калдым. Анан ыйлайын десең, мындай мындай чыгара албайсың, чыгара албайсың да. Анан ошентип бир күнү ойгонсом эле, баягы эбепке себеп дейт го. Ыйлаба кыргызым деген Сымык Бешкеевдин ырын ырдабадым беле? Ошол моментте. Ошону бир Абдрахман деген дос бала бар эле, ошол Инстаграмдан жиберип коюптур. Мына ырды ырдап чыксаң, азыр аябай ушул актуальный тема болуп атат дедиле. Деп ссылка жиберип коюптур да. Эми уйкудан ойгонуп эле телефон кармайсың го. Анан баягы ссылканы бассам эле, ошо Ыйлаба кыргызымды ошо Сымык байке аткарган вариант экен. Баягы угуп атып эле баягы топтолгондор кетти. Бир саат токтободум окшойт. Көрсөм уюп калыптыр да. Ыйлап атам, Ыйлаба кыргызым деген сайын ыйлап атам да. Анан кийин ошо ыйлап, эми соронуп эле үнүм эми нормальный боло элек деле сразу Сымык байкеге чалып, телефондорун сурап элет. Лично тааныш эмес элем. Ушундай ырыңызды ырдап чыксам болобу десем, болот дедиле. Ошол ырды сразу барып аны Ильязга жаздырып, баягы ырдагандан кийин баягы немен басылды да. Мына жакта бир көксөө же бир обычно сагынычың көргөндө, адамды көргөндө басылат го, ошого окшош баягы өксүк бир нерсеге окшош пайда болуп топтолуп калды эле. Ошол нерсем бир сыйра ыйлап, аны ырдап, анан басылып, анан как положено уже иштегидей эле, трезвая голова дейт го. Ишке кетип аткандай эле, кандайсыздар, алардын да настроениясы баягы өзүңүздүкүн да көтөрдүңүз, алардыкын да көтөрдүңүз да. Жакшы болот баары, бул убакыт өткөт деп өзүнчө эле мотиватор болуп барып, анан кийин баягындай болуп уланып кетти да. Ошону байкадым. Кайрымдуулук бул сөзсүз баягы. Ошондо айтам да, мисалы канча жерде, кандай деген үйлөрдү кыдырдым, кандай ар түрлүү жерлерге бардым, тег эле вирус чыккан жок да. Анан ошентип аны бүтүрүп коюп, анан айылга кеттим. Айылга баргандан кийин ооруп калсам, үйдөн чыкпай отуруп элечи. Анан ойтоба деп таң калып десе, эми улут мүмкүнчүлүккө карабайт экен дедиңизби? Буйрук болсо табылат экен деп. Ошо да, ошого таң калып калдым.
канча оорулардын арасында жүргөндө жукпаган вирус таппаңыз. Больницаларга барып аттык, тамак жеткирип. Бул сезим чынында кайрымдуулук кылып жүргөн инсандар билет. Анан сиз да өзүңүз айтпаңызбы, сөзсүз эле бай болуп берүүнүн кажети жок деп. Анткени сизде инсандардын мүмкүнчүлүгү көбүрөөк, аудиториясы бар. Айрымдар бергиси келет, бирок айрым ишенишпейт да, кимге беришти билбейт. Анан мындай сиздин жазап жүргөн иштериңизди көрүп, ошол себептен дагы мындай ишенич артып бергени да ошол себептен болсо керек. Андыктан жакшы иштерде жарышкыла деген жакшы хадис бар. Жакшы иштерде жарышып, элибизге кызмат кылып жүрө бериңиз. Дагы бир суроом, бул ширетүүчү да болуп кетесиз го. Бул эмнеден келип чыккан, же кызыгуу же гана? Жана жогоруда айтпадымбы, биз алты бир тууганбыз, мен эркектердин ишин көбүрөөк. Ошол себептен да. Ошол себеп атам өзү мектепте бир 30 жылдан ашып калды, директор болуп иштейт да. Бирок үйгө келгенде баягы прям чарбачылыкты моундай кылбаса дагы, бирок үйдөгү мебелдерди полный өз колу менен жасаган. Ушундай бир нерселерди, любой нерсени колдоно турган стулдарды, дивандарды даже өзү аракет кылып жасай берет эле да. Жагат да атам мага ошол хоббиси. Анан атам эмне иш кылса дагы, Жомарт акам бирөө эле бар дедим, агам. Ал эрте эле ошо 9-10 классында Россияга иштеген, кетип калган да. Анан кийин мен ошо кичинекей кезимден эле атам жарамчысы болуп, анан алып бер, мынаны алып бер, азыр инструменттердин баарын билем, плоскогубцы. Анан кармашып кой, мындай дегенде багы, кармаганда мынтип кармабайсың да, карап турасың, изичит этесиң. Анан кызыкканыңды сурайсың, ошентип атып багы аралашып калгам да. Азыр Жомарткам өлө катуу ширетүүчү болуп кеткен. Алдында хоббиси бир нерселерди жасай берет. Заборлорубуз да атам идеясы менен курулган. Атам өзү негизи натуралдуулуктун, анан өзүнүн колуңа жаралган нерселерди, огороддон жууп жеген нерселерди ушундай натуралдуулукка көп басым кылат да. Ошо атам жарамчысы болуп жүргөн үчүн эле азыр мисалы бир нерселерди илгери баягы плита иштетет элек го. Ошону деле билип үйрөнүп алууга керек болот дей берет эле да. Мен токтун аракка барып туруп өчүрүп туруп, мыяктан токторду чуклап чыгарып туруп, анан үзүлгөн жерин кадап коюп туруп, кайра кадап анан жандырып, ошондой иштерди кыла эле берет болчук. Ошондон улам мындай ширетүүчү дегенде прям профессиональный эмес, мынтип кармап туруп, кайсысын басканда эмне болуп иштейт билем да. Ошо менен кылып кое бересиз. Берки эчелериңизде барбы ал нерсе? Сиз атаңызды ичип жүргөн үчүн эле сизде калып калган. Негизи баарыбызда эле бар ушундай бир нерсеге киришсек, мынтип көзүн таап, ыгын таап кылабыз да, кылыш керек нерсе болсо. Эң жакшы мурас бул тарбия дейт да. Ата энеңиз жөнүндө жакшы сөздү айтып калдыңыз. Ушу тарбиялар тууралуу айтып кетсеңиз өзүңүз. Мен өзү чоңойгондо көп нерсеге мындай сары эсеп салат экенсиң да. Сыртка чыкканда, үйүңөн чыкканда, студент болгондо, анан башка бирөөнүн үйүнө барганда дегендейчи. Анан атак үйдүн ичинде жүргөндө ата деген апа ушундай болот, эне деген ушундай болот. Мисалы мен энем менен апам, атам жалгыз уул да. Энем менен апам кайнене келин экенин мен чоңойгондон кийин түшүндүм да. Мамаскен деп түрчүмүн дебейсизби? Мындай жок, кимискен деле ойлонбойт экен. Просто родной адамдар, бири-бирине родной адамдар экенин мынтип эле. Мисалы энем дагы бизди полный энем бакты. Ата менен апам мугалим, эртең менен кетишет, кеч келет. Энем сөзү айтмакчычы. Энем эч мындай келин келгенде кылат деген нерсеси жок эле. Полдорду жууп, давай силер аны кылга, мынаны кылга, сен уйду падага кошуп кел, сен торпокту арканда деп, немени деле шабылдатып, саап, сүттү, каймакты тартып, биз табактарды желатып бизге. Ошон бизди деле карап, үйдү деле тазалатып, ушинтип эле эме кыла берет эле. Эмгек үйрөткөн экен. Апам келгенден кийин апам деле шатыратып эле эме кылып жүрүшөт эле. Сен эмне мынаны кылбай койдуң, кылбайсыңбы дегендерин деле укпаппыз. Бири-бирине ушундай поддержка болуп эметишкен экен да. Анан баягы уядан эмнени көрсөң учканда ошону кыласың деген сөз туп-туура экен да. Анан мисалы энем же болсо апам отургузуп туруп, кызым, мынаны мындай кылсаң мындай болот, мындай кылбай жүргүн деп тарбиялаганы менин эсимде жок да. Баягы иш кылып аткан моментте, мисалы бир жолу эсимде, от жага албай атам, апамда күйбөй атат, сукен дедим да, отундучу десем, апам каласы жакшы болсо карда күйөт деген ушу сөз эсимде да. Жакшы калаш керек, мына секретин мына жакта мыякка кирип туруш керек. Ушундай баягы моменттерден тарбияланыппыз деп ойлоном. Азыр ойлонуп каласыз. Азыр ошол кездиги көз чаптыргандачы. Ана апа, силер мынтет элеңер го, ана мынтет элеңер го десем, апам даже өзүнүн эсинде жок да. Анда ушинтип эле эсимде жок деп ушинтип коет да. Ал демек, анан ата менен апамын мисалы биздин көзүбүзчө кыйкырышып урушканын
уккан эмесмин да. Мен башка бир туугандарым үчүн жооп бербей эле коеюн. Мен өзүм ошо 11-де бүткөнгө чейин ошол үйдө жашадым. Бирок конфликт эми ар бир үйдө болот да. Бирөөсү капа болгондорун билип калат элем. Бирөөсү косяк кылып, анан экинчиси капа болот го. Мисалы атаман бир нерсеге кетип, апам капа болсо, баягы таарынды унчукпай сүйлөбөй жүрө берет эле. Атаң чай ичсин, атаң мынтип кой депчи. Дегенден ошондой момент болуп атат экен да. Андай да уже атам өзүнүн немесин билип, тиешип, жакыпова деп тиешип, биздин көзүбүзчө сүйлөбөй кое албайт да, биздин көзүбүзчө тиешсечи ошентип. Анан тескеринчи болгондо атам мындай жини келе турган нерсе апам кылып койгон болсо унчукпай жүрө берет эле. Анан кийин чикечнек апам мынтип эметет эле да. Анан ошол дагы эң чоң мындай таасир берген. Таасир эмес эми ал кезде таасирленбейсиң эле да, это нормально деп эле чоңой бересиң да. Анан чоңойгондон кийин ошол нерсеге мындай маани берип, ушундай экен да деп. Адамдарга болгон мамиле жаман ойлобош керек. Мисалы бир жака тойго кийин чоңойгондон кийин тойго барып келсе деле, эми той деген сонун нерсе го. Бир үй бүлөлөрдү көрдүм, мындай салат коюп коюптур, мынтип кийитин көрдүңбү мындай деп, баягы миңсин айтып келген үй бүлөлөрдү көрдүм да. Атам менен апам тойго барса, баягы ха-ха настроение менен келишет эле да. Мындай анан деп бири-бирин кызганган моменттери да приятный кызганышат эле да. Мындай болду, сенин көзүн албай коюп, койчей деп, ушундай эле да. Андан сырткары анан ушу эми баягы жашоо болгондон кийин ар түрлүү немелер болот экен да. Учурлар болот экен да. Бир мындай учур болгон да. Эми азыр алар өздөрү угуп калса капа болбосо керектир. Тарбиясы бар деп койсо. Айыл жактагылар угабы, укпайбы? В общем, ошо айылда биздин уюбуз бир айылдашыбыздын огородуна кирип кетиптир да. Анан эми мен кайтарып жүрөм, бирөөсү кайтарып жүрүп, оюн калаксып кеткенде кирип кетет го. Анан ошентип кирип кеткен экен, баягы неме келип, үйгө келип урушуп, анан огород жакка өтүп, огороддогу апам эккен эмелерди жулуп салган да. Болгарский апамдар аябай жакшы көрөт да. Болгарский помидорлор эсимде эле, ушу жаз беле баягы эми баягы неме алып, түшүн байлар алды. Мынтип өсүп, түшүн байлай элек, бирок гүлдөйүн деп аткан момент болчу да, элесимде да. Эми биз кичинекейбиз да, баягы кыйкырып атса эле үйдө эми кыйкырык чыкпайт. Анан эмне болуп кетти деп сыртка чыксам, ошо эже келип, ошентип атам менен апам да бар, экөөнү өтөңүтүп, карабайсыңарбы, андай мындай десе. Анан кийин ошентип сүйлөп эле огород жакка өтүп кетти, эшиктин алдынан. Анан жууп салып, ыргыттыр кетип калды. Анан эми кыздай болуп эле калдым. Апам мээнети алып өлө суу куюп чоңойткон. Анда эле түшүнүп мээнети, бирок эми мал болуп атат да ал. Азыр ойлосом, мисалы малга теңелбейсиң да азыр. Ит үрсө, аны карап үрбөйсүн дегендейчи. Бирок сабак болду да, жашоодо мындай нерсе да болот экен деген. Болот экен деп андан дагы мен эң баа бергеним, ошо кеткенден кийин мисалы атам менен апам между собой обсуждать этсе болот эле да. Карасаң эми ушу кылганы кантип болсун? Эми ал деген мал да, малга теңелип мал болмок белең деген ушундай разговор болбойт эле да. Аны мен кийин чоңойгондон кийин түшүндүм да. Если ошентип жамандап койсо, биз ошол эжени жаман көрүп калмакпыз да. Биз ал эже менен кийин деле кандайсыз эже деп мындай мыягыбызда неме жок да. Канча адам эмес, эми арасында болуп калат эле ушундай жагымсыз түшүнбөстүк болуп калып, ошондой кылса, ал адамды кайра кеткенден кийин жамандашпайт эле да. Мынтип койсо болот эле, мындай эле деген нерсени укпай, прям конфликт болгон учурларды дагы уккам, конфликт болуп атканын көргөм. Мисалы бирөө мынтип апам өзү мындай баягы мудрая женщина деп коет го, мындай акыл калчап иш кылган аял да. Оңойлук менен ачуу алдырып урушуп кетпейт, чакчаңдабайт. Анан бирок айрым учурларда ушундай учурлар болуп калган. Ошондо дагы ал хотя мен билип турам что апам күнөөлүү эмес болсо дагы ошондой ситуация болуп атканынан, анан унчукпай эле жеңип коеюн деп атканын билип атам. Болсо сүйлөсө өзү деле сүйлөй алат. Анан эң кызыгы ушу кеткенден кийин экинчи ушунукуна барбагыла же болбосо ушуга кошулбагыла же мындай деген разговор болбойт эле да. А биз жакшы көрүп эле кайра ошол жакка барып эле ойноп эле ушинтип аралашып жүрө берет элек. Ошол да чоң тарбия болгон же. Адамды балдарыңды тарбиялайм десең, өзүңдү тарбияла деп коет эмеспи. Андыктан ата энелерге жакшымда мисалда иретинде да айтылып кетти. Анан кийин адамдар менен иштешесиз, көп жерде болдуңуз дегендей. Шоу бизнеске келгенден кийин мындай ушул нерселер болгонбу, мындай сизди капа кылып, ушундай адамдар да болот турбайбы деген мындай күйүп калуу деген сыяктуучу. Ооба. Мен
Мен мындай качан бул нерсе кирген, ошо тарбиядан кирсе керек билбейм. Жамандык кылып атса, баягы мен күчтүү экенимди, мен жакшы адам экенимди баары бир мен доказать этем деген немем бар да. Бир шоу бизнеске келгенде деле болду, бир 2-3 жолу ошондой окуя болду. Специально мага направленный жаман, прям өтө жамандык эмес, бирок баягы ыңгайсыз ситуация. ушундай ситуацияларды жаратып, ушундай жакшы эмес сөздөрдү айтып, сайылып деп коет го, ошондой моменттер болгон. Анан 1-2 кыз да ошо өзүбүздүн эле чөйрөдөчү. Анан мен буларга мындай мен жашоону башкача эле көргөндөй болуп сезилерим да өзүмөчү. Анан жаман бир нерсеге, негативге сайылып, жаман нерсени ойлонуп, жамандык кылайын деп аткан адамдардан как будто мен аларды карап бир саз мынтип акырын тартып кетип аткандай болуп сезилет да. Анан мени ошол ситуацияны көрсөтүп дагы, значит мен аны тартып чыгарганга аракет кылышым керек дегенге окшош. Ушундай туюм өзүнчө бар да. Анан өлүп кетсин, ошондой болот дегендей эмес да. Мен миссиям, значит, мен кыйын болсом, чындап адам катары кыйын болсо, мен ошону тартып чыгганга себепкер болом хотя бы деген эле өзүнчө бир ушундай туюмдар бар да. Анан ошонткенде дагы ал кыздар бирөөсүндө башка ситуация, бирөөсүндө башка ситуация, бир 3 ситуация болуптур. Ошондой болгондо мен алар күткөндөй реакция кылган жокмун. Биринчиден эмне өзүм билем, андай эмне болду дегендей ошондой неме конфликт күтүшкөн да. Анан конфликт болсо мага минус келмек да. Анан ал мага ошо направленный нерсесине кылбай эле, ситуацияны айтпай эле коеюн, ушак болуп калат. Бирок андан кийинки айткан же башында айткан мындай эле сөзүнө маани берип, ошондой болдубу, анда мындай кыл деп ага забота кылгансып ошентип койгом да. Анан вообще ответ да кылган эмесмин. Анан кийин беркисин болсо көрүп калган жерде жардам берип, ошо аэропорттон көрүп калып, андай адамды карабай коесуң го, даже учурашпайчы. Ал мынтип мен тез учуп турам го нары бери. Аэропорттон көрүп калдым. Эметип чемодан, бир колунда чемодан, бир колунда көйнөк выступленияга ушинтип жүйдөп атыптыр, баягы чемоданды алыш керек немеденчи. Анан мен барып кандай деп эле учурашып, давай мен сен көйнөк мыналарын көтөрүп турам деп. Менде эчтеке деле жок, тез эле учканга бир эле сумка менен. Ошондой болчу. Жакшы деп эле баягы мени ойлогон эмес да, келип даже учурашып жардам бермек турсун, учурашат деп ойлогон эмес да, потому что ошондой ситуация болгон ага чейин. Анан ошентип койсом, мынтип башкача болуп билинет, көздөрүнөн билинет го адамдардынчы, не ожидала. Ошентип койгон да. Анан ошентип азыр анысы менен деле, мунусу менен деле бардыгы менен мындай тыгыз эле жазышып, баягы мен максатыма жеткем да. Ошо жакшылык деле кылыш керек, кандай жооп болсо да. Кудай өзү билет экен да. Если сага жамандык кылса, ага кайра ответ кылам десең, биринчиден өзүң отвлечение болуп ал жагың занят болот. Бияктагы концентрироваться эте турган ийгиликтериң, ийгилик жаратканга кандай шактарың, ошол энергияң бардыгы ошол жака кетет. Экинчиден сага келаткан ийгиликтерди кана көрөйүнчү деп мен ушундай түшүнөм да, билбейм. Туура. Тосуп турайын, давай анда өзүң кылчы, биякта мен өзүм кылат элем. Сен өзүң алдың, давай анда кылып көрчү дегендей эме болуп, бияктагы ийгилик эмелерин тосуп койгондой сезилет да. Анан эгер сага 1000 жамандык кылып атса да, ал может адашып атат, может мындай болуп атат, аны вообще унутуп кой дейт да. Психологиялык китептерде жаш керек деп. Балким мындай болуп калган депчи. Анан ошентип эле эме кылып коюш керек. Мындай мына жагынан чыгарып эле, аны по-любому Кудай өзү билет эмне кылыш керек экенин дейт да. Жакшы күмөндүү боло бериш керек. Бул нерседе дайыма жакшы күмөн кылууга дейт эмеспи? Анан аш менен таш менен урганда аш менен урат. Жакшы күмөн кылсаңчы, ушу жакшы жака чечилип кетет да. Таң калыштуу деле эмес, бирок таң калыштуу дагы да. Жакшы күмөн кылсаң, мисалы бир иш баштаганда, бул доказательство деле болгон экен да. Илимий да доказательствосы бар. 50% баягы те, кто говорят, что они правы, они тоже правы дейт, а те, кто говорят, что они не правы, они тоже правы дейт да. 50% адамдын немеси жок, мен колуман келбейт десе, алар тоже туура айтып атат. Колуман келет десе, алар тоже туура дейт да. Бир эле целге жетиште. Ичиңдеги ишенимиң эле экен да. Ошол иченимибизди бекемдей берели, буюрса. Сиз коуч болуп кеттиң. Берилип кетпедим. Бул боюнча да кайрылышат болуш керек. Бизге бир жакшы мотивация берип коесузбу депчи. Диний маалыматты алып атайын, пайгамбардын өмүр баянын окуган учур болду эле. Мен эң чоң эжем азыр ошо жездем экөө жолук да, ошко барганда ошолордун үйүнө барам да, ошо жездем көп айтып берет, анан эжем дагы көп айтып берет. Анан ошолордун айткандарын
кичинекейинде баягы чакан китептерди окугам, бирок чоң Куранды окуй электим. Ошолордун айткандарына мынтип салыштырсам, мен баягы психологиялык китептерди көп окуйм дебедим. Ошол эме менен мындай прям 100% да ал келет да. 100%. Бир эмени айтып берди да. Точно унутуп калдым, может силер билет болушуңар керек. Короче, бир немени тоголок гөлдү айланып, анан кийин бир жерге келип, мечитке келип, намаз окуп кетишкен да, бир пенде да, короче. Эстеп калган жерим айтайынбы? Анан ошентен кийин бир күнү ошо молдо менен кошо чыгып калыптыр да, ошо дамыла деп коет го, мечиттин экөө чыгып, а молдо бияка кетет экен. Ал мияктан айланып кетиш керек экен. Анан молдо айтып коет экен: "Эй, сен айланып барып жүрөсүңбү? Мына суунун үстү эле кетип калсаң чөкпөйсүң" деп коет экен да. Чындап элеби деп, ооба деп, анан кетип калыптыр. Анан ал чындап эле суунун үстү менен өтсө, чөкпөй калыптыр да, жол кыскарат го. Анан ошентип эле ошол жол менен келип, ошол жол менен кетип атат экен. Анан бир күнү дагы экөө чыгып калыштыр. Анан кийин макул деп коштошуптур. Анан баягы немеге, көлгө ошентип басып кетип атат, ортосун мындай кичине нараараак жеринде. Сен чындап эле ушул жол менен кетип атасың деп, баягы молдо өзү чөчүп кетиптир да, жөн эле айтып койгон экен да. Ооба дегенден кийин чөгүп кетиптир да. Көрсө ал канчалык деңгээлде ишенсең, ошол ишенимиңе жараша мүмкүнчүлүк таап берип коет экен да. Бул нерсе ошо баягы психологияда деле бар. Метафизика деп коет го, баягы түртүлүшү, мисалы жерди таштасаң жерге түшөт, себеби тартылуу закон бар экен, көзүбүз менен көргөн үчүн ишенебиз. Ал нерсе деле ал дагы ошондой экен да, баягы Кудай канчалык эмнеге ишенсең, ошол нерсени берем деген окшош. Ушундайларды угуп турам. Укканыңыздан ойлоп койсоң, тиги туура болчу экен деп. Бардыгы туура. Даже биз эми изучить этип аткан нерсени качан эле айтып аякта жазып, эй, мындай кылсаң эмне болот деп, мына телефондордон бери айтып койгон экен. Чарчаганда кандай өзүңүзгө азык аласыз, кантип эс аласыз? Чарчаганда ар кандай, мен атам жаратылышты көп жакшы көрөт да, мындай творение. Күндүн батып атканын караган жагат, күндүн чыгып келатканын, анан бардыгы уктап аткан момент болот го, эртең менен кечи 5 болуп атат, азыр 5:30. Ошол моментте турсаң, как будто кичинекейимден бери жагат да ошчу. 4-5 апам эртең менен туруп бешиктин алдына суу себет. Мен падага үй жеткиришим керек болуп эрте турат элем да баарынан. Жолго чыксаң, жолубуз узун да, жолдо бир да машина жок, эч ким жок, тыпчынч, күн да ачык элек. Ошол моментте бир эме бардай, мындай бир тынчтык, мээлүүн, мемиреген, мындай пустота, ушундай нерсе бардай болуп сезилет да. Анан ошол моменттер жагат, күнүн батып баратканы, көл, суунун агып аткандары, ошондой нерселер жагат. Анан түнү уктаганда болсо, эмедей 1 саат, 1,5-2 сааттык эмелер бар го. Иногда ошондой кылып коем. Уктап атканда деле подсознанияңа эс алдыра турган музыкалар бар. Анан кээде баягы басырык басып, же бир өзүңчө мындай түйшөлө бересиң го. Ошондой моменттерде болсо, атайын ошондой баягы сүрөлөрдү, эмелерди окуган видеолор бар да, жакшына үндөр менен. Ошолорду коюп койсом, качан уктап, сонун эс алып калам да. Биздин жыштыды коюп койсоңуз, Куран жаңырып турат. Мындан кийин буюрса 99 жыштыгында Куранды менен буюрса уктайсыз деген эме. То есть ийгилик кааламакчыбыз. Мурда чыгармачылыгыңызды бааласак, азыркы маектен кийин инсан катары дагы өзгөчө орунду ээлеп калдыңыз. Ишиңизге ийгилик кааламакчыбыз. Элибизге бир ушул тарбиялык, жакшы ырларды жеткизип, ырларыңызды уккан адамдар дагы илаба деген ырыңызды укканда кыргыздар ойгонгондой, жолукса кандай жакшыны укканда бир сезимдер менен, ыр менен кошо чын эле жакшы сезимдерди камтып этмесиз. Анан ушундай бир өзгөчө эмоциялар тартуулаган жакшыларды чыгарып жүрө бериңиз. Ийгиликтерди кааламакчыбыз. Чоң рахмат, атайын убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн. Чоң рахмат сиздерге дагы, чакырганыңыздар үчүн, ушундай мүмкүнчүлүк бергениңиздер үчүн рахмат. Аны эми биз канчалык бандай тейтеңдеп, мынтип эметкенибиз менен баардыгыбыз билебиз чындык какта экенин, качандыр бир кезде баары бир бара турган жерибиз бир экенин билебиз, бирок эми баягы ар кимибиз ар кандай жолдобуз да азырчы, буюрса сиздер дагы көпчүлүк адамдардын туура жолго, түбөлүктүү дүйнөнүн жолуна түшүнө себепкер болуп, ошого салым кошуп жүргөнүңүздөргө Алла ыраазы болсун. Сиздердин да эфириңиздер эч качан үзүлбөсүн. Дайыма жакшы күндөрдө жолугуп жүргөн насип.
Чоң рахмат. Биздин бүгүнкү берүүбүздүн коногу Гүлназ Чыныбек кызы болду. Ыраазычылык билдирип, бүгүнкү жагымдуу маанай уктуруусун аяктамакчыбыз. Сиздер менен мен Салтанат Асанбекова болдум. Кийинки уктуруулардан жолукканга чейин ассалому алейкум.